биз сизди коррупционер катары билсек, эмнеге биз сиздин реформаңызга ишениш керекпиз деп. Же сизге ишенерин же ишенбесин билбей калды да. Сиз болсо буга реакция кылганыңыз жок. Эмне үчүн? Албуу күчтүү мырзаларыбыздын армия троллер боттордун фабрикасы бар. Аны сиз жакшы билесиз, Ким мамлекеттин аркасынан байып жатат, ким мамлекетти тоноп жатат. Парламенттин төрагасы мени чакыртып, УКМКнын жетекчисинен трибунадан кечирим сураңыз деди да. Кечирим сурабайм деп чечтиңиз анан, Эмнеге мен кечирим сураш керек? Жылдык киришиңиз кандай деп? Бакиев Кыргызстанга келе албайт болуш керек деп ойлойм. Азыр Кыргызстанда эки эле киши бардык нерселерге таасир этет деп ойлойм. Аларды айтып албадан куугунтукка алдыргандай мен киммин? Жаман көргөзүп. Жок, айта албайм. Мен саясатка менин болуша турган адамым бар болсо, мен тирүү адаммын да. Мен биринчиден мен аял кишимин да. Болду, болгон. Нет, я такая железобетонная леди деп мен кимди алдайм? Анан азыркы учурда мен мындай бирөөгө мен кыйынмын деп далилдей турган позицияда эмесмин. Кимдин кандай экенин эл тараза.